Саламатсыздарбы? Бул сабакта 3D презентацияны телефон аркылуу кантип үйрөнөбүз, кантип даярдайбыз. Ошол жөнүндө сабак даярдоо үчүн биз алгач Google Chrome'го киребиз. Google Chrome'ду ачып, адрестик жолчого Render Forest деп жазабыз. Бул адрестик жолчого Render Forest деп жазабыз. Англисче Render Forest. Андан кийин перейти басабыз. Бизге ушул бет ачылат. Биз бул жерден Render Forest'in официалдуу сайтына киребиз. Render Forest ачабыз. 3D презентация даярдоо үчүн бул жерден начать дегенди басабыз. Баштоо. Бизге ушундай 4 терезе ачылат: видео, лого, макет жана ошондой эле веб-сайт деген. Биз видео даярдашыбыз керек. Ал үчүн ушул видео бөлүгүн тандайбыз. Видео бөлүгүн тандасак, бизде бул жерде 1000ден ашык 3D презентация даярдоо үчүн сцена бар дейт. Төмөн жакта дагы бир нече варианттар сунуштаган. Биз биринчиде турган 3D презентация деген тандайбыз. Андан кийин бул жерден создать дегенди басабыз. Мына төмөн жакта реклама бар. Бул жерден принятты баса алсаңыздар, ошол реклама келе берип чарчатат. Ошондуктан аны баспоону сунуштайм. Бул жерден создать. Эгерде создать деген чыкпаса, экранды бир аз өйдөгө сүрүп аласыздар. Бул жерде 3 папка ачылат, 3 терезе. Биринчиси сценаны кошуу керек, экинчиси проектти жүктөп алуу, эң оңою үчүнчүсү өзүңүздүн сценарийди жазуу. Басабыз. Бул жерге ошол өзүңүздүн сценарийди жазасыз. 2048 символдон ашпаш керек. Ар бир сүйлөм чекит менен ажыратылыш керек. Мисалы үчүн жаз келди, күн жылыды. Бул жерде эскерте кетүүчү нерсе, бул Render Forest сайты тамгаларын окубайт. Ошондуктан Н менен жазууну сунуштайм. Күн жылыды. Байчечекей гүлдөдү. Байчечекей гүлдөдү. Ар бир сүйлөмгө чекит коебуз. Жамгыр жаады. Манжабыз менен эле клавишадан теребиз. Жамгыр жаады. Чагылган чартылдады. Чагылган ката жазып койдум. Чагылган чартылдады. Күн узарды. Күн менен түн теңелди дейни. То есть күн узарды деп жазып турбуз. Күн менен түн теңелди деген керек эмес экен. Ошол 1 2 3 4 5 6 сүйлөм жаздык. Андан кийин бул жерден генерировать проект дегенди басабыз. Бизде 6 сцена болот деп эскертип атат. Бул жерден биз генерировать проект дегенди басабыз. Эгерде редакциялай турган болсоңуз, мына жерде продолжить редактирование дегенди басасыз. Бизге күтө турабыз. Обработка болду. Бирок карасаңыздар, бул жерде жаз келди деген сүйлөмгө моундай совещаниянын сүрөтүн коюп коюптур. Алмаштыруу үчүн бул жерде 3 чекитти басабыз. Бул жерден заменить дегенди басабыз. Эгер жакпаса, удалить дегенди басып, башка сцена койсок дагы болот. Заменить. Жаз келди деген бизге кандайдыр бир жазды чагылдырган сценка керек бизге. Бул жактан карайбыз. Өйдөгө, төмөнгө. Эгерде сиз издеген
сизге керектүү тема болсо бул жерден жазсаңыз жана поиск берсеңиз бул жерде 36 түрдүү цена чыгат. Так, муну алайлы. И төмөн жакта заменить басабыз. Бул жакта. Биздин биринчи слайдыбыз алмашып атат. Бул слайдты түзүүдө интернеттин ылдамдыгынан көз каранды болот. Менде азыр интернет жайыраак болуп атат. Жаз келди деп алмаштырдык. Андан кийин экинчи слайдка өтөбүз. Күн жылыды дейт. Бул жерде дагы слайдты алмаштырышыбыз керек экен. 3 чекитти басып, заменить басамын. Заменить. Күн жылыды бул жерде. Солнце. Күн жылыды, солнце. Заменить алмаштырабыз. Ушинтип баары бир слайдты алмаштырабыз. Бул жакка оңго солго жылдырып манжа менен төмөн жактан алмаштырсак болот. Бачечекей гүлдөдү. Бул синан дагы алмаштырабыз. Заменить. Поиск бул жерден. Заменить. Кийинкибиз жамгыр жаады. Заменить. Кыргызча текст анча түшүнбөгөн үчүн бизге туура эмес сүрөттөрдү коюп берип атат. Жамгыр жаады. Ушул жамгыр жаадыдан кийин ставить текст. Нөшөрлөгөн жамгыр төктү. Бирсине коштум азыр. Сохранить. Кийинкибиз чагылган чартылдады. Заменить. Поиск. Бул жерден дагы чагылгандын орусчасы эмне эле? Молния. Нөшөрлөгөн жамгыр жаады. Молния деп эле мен радуганы коюп койдум го. Чагылган чартылдады. Заменить. Молния. Поиск. Гроза бар экен, кое берейин. Заменить. Күн узарды. Заменить. Весна деген бар бекен, көрөлү. Весна деген жок экен. Денч. Муну алмаштырып кое берели. Заменить. Коштошкон коюп коеюн дедим эле. До свидания. Эми биз төмөн жакта ссылка койдук. Ссылка. Саламатта калгыла.
сохранить. Биз төмөн жакта слайдты даярдап бүттүк. Ссылка деп адашып кеттим. Эми бул жерден эгерде ката болгон болсо редактировать этсеңиз болот, слой кошсоңуз болот, түсүн алмаштырсаңыз болот, музыка кошсоңуз болот. Биз музыка кошобуз. Эскерте кетейин, бул акысыз контентин колдонгондо ушул Render Forest'in өзүнүн гана музыкаларын кое алабыз. Добавить музыку. Не музыканы, кайсы музыканы кошсоңуз, мына оң жагындагы плюс белгисин коебуз. Музыканы коштук. Эми көрүү үчүн бул жерден play просмотр кнопкасын басабыз. Биз акысыз контентин пайдаланып атабыз. Бесплатный просмотр. Эми бул сайтка катталышыбыз керек. Ал үчүн Google аркылуу катталсак болот, же болбосо Facebook сайты аркылуу катталабыз. Биз Google аркылуу катталып көрөбүз. Google аркылуу катталып, бул жерден өзүбүздүн телефондогу аккаунтту тандайбыз. Эгер телефонуңузда бир эле аккаунт болсо, ошол бир аккаунтту тандайсыз. Эгерде бир нече аккаунт болсо, ошол аккаунтту тандап коесуз, бирөөсүн тандап коесуз. Аккаунтту тандадык. Мына биздин видео обработка болот. Эми кайра бесплатный просмотр дегенди тандайбыз. Биздин видеобуз обработка болуп атат. Ушул жерде видеоңуз очередде турат дейт, кезекте. Ушул жерде азыр видео обработка болуп, 100% болгонго чекти күтө турабыз. Бирок жөнөкөй видеого караганда бул ошол 3D анимация кошулган презентацияны көрсөтүү балдарга бир топ эле кызыктуу, эффективдүү болот деген ойдомун. Себеби жөнөкөй сүрөткө караганда кыймылдуу сүрөттөр менен көрсөтсө кандайдыр бир башкача сезим пайда кылат. 100% болгонго чейин күтөбүз бул жерди. Ушул жерибиз 100% болот. Андан кийин бул биздин презентацияга аудиону кошуп экспорттоп берет. Ага чейин кичине күтө турабыз. Жүз процент болгондон кийин эми бул жерден аудиону кошуп берет бизге. Аудио кошконго чейин дагы кичине күтө турабыз. Видеоңуз даяр болду дейт. Биз эми ушул видеону көрсөк болот. Ушинтип видеобузду көрүп алсак болот. Биздин видеобуз аягына жетти. Ушул сыяктуу даярдасак болот. Дагы бир айта кетүүчү жагдай, бул акысыз контентинде 3 минуттадан ашыкча видео болсо акылуу болуп кетет. Акысыз контентинде 2 минутага чейинки видеону даярдай алабыз. Эми бул видео менен бөлүшүү үчүн мына өйдө жакта адрестик жолчодо шилтемеси бар. Ушуну басып турабыз. Жана бул жерден поделиться кнопкасын басып коебуз.